Аруке, саламатсыңбы? Эми сен бизден коркпойсуңбу? Коркпойсуң, Азыр эмнең ооруп атат сен? Эчтең ооруган жокпу, Ой, молодец. Тамак жакшы ичип атасыңбы? Папаң, мамаң тилин алып атасыңбы? Ысык жакка барбай атасыңбы? Токко барбай атасың, кайнак сууга жолобой атасың, чайнектерге барбайсың, Молодец, жакшы. Мындан 2 ай мурун 3 жаш 7 айлык Арукенин денесинин 60% кайнак сууга күйүп калып, Бишкектеги 4-клиникалык оорукананын күйүк бөлүмүнө жаткырылган. Андан бери башынан 4 операцияны өткөрүп үйүнө чыгарылган Арукенин учурда абалы жакшы. Күйүк кыздын ички органдарына өтүп кеткендиктен ал дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп текшерүүдөн өтүп турат. Бул эми Арукенин эмесинде Аруке өзү жакшы болуп калды. Эгерде улан папасы, мамасы Арукени алып чыгып кетишпесе, бул мындан да эртерээк эле жакшы болуп калмак. Бирок жакшы, азыр баары жакшы, денелери жакшы иштейт, колу буттары жакшы иштейт. Анан ошодан пайдаланып, мен ошо Арукеге жардам берген спонсорлордун баарына рахмат айткым келет. Ушундай кыргыз эли боорукерлигин дайым сактап, дагы башка случайлар болсо ошолорго да жардам кылып турушун суранам. Бүт спонсорлорго чоң рахмат, менин коллективиме чоң рахмат. Ана сен өзүң да айтасың, Аруке? Рахмат айтасың да? Сүйлөчү гана. Рахмат. Башта дарыгерлер наристеге операция жасоо үчүн ага атасынын же апасынын териси алынарын билдиришкен болчу. Экөө тең анализ тапшырышып, бирок алардан тери алууга болбой калган. Кийин Арукенин бутунан жана колунан ичинен терisi алынып, операция жасалган. Бул жерде биз клиникалык диагнозду 50% койгонбуз. Анын ичинен 30% терияң рана болгон, бүтү арты, денесинин арты. Буту, сол буту. Колдорунда бар бир азыр. Ошол жерлерин бир 4 жолу 4 этап менен жасадык. Аутодермопластика деген операцияны. Ошо бригада биздин бөлүмдүн врачтары. Ошо 2 бутунан алдык кожаларды, курсагынан алдык, денесинен, колдорунан алдык, таза жерлериненчи. 4 этап менен ар бир убактысы келгенде алып аттык, эмес анализдерин жакшы даярдап алып туруп. Анан кийин ошо 1 айдан кийин излечениясын баштайбыз. Бул эми урбестер 1 жыл, 1,5 жылга чейин эме болот. Өсө берет, акырындан барып өзүнүн состав эмесине келет. Силикондуу пластиналары бар, аны колдонобуз. Зармас етишибиз керек, 1 жыл, 1,5 жыл. Дарыгерлердин айтымында көздөн жазга чейин күйүк менен түшкөндөрдүн саны көбөйөт. Ооруканага чоң кишилер, айрыкча жаш балдар күйүк менен көп кайрылышат. Мындай дарттын кесепеттери окшош. Чоң кишилер кырсыктап токко тартылып же отко күйүп келсе, жаш балдар кайнак суу, сүт, ысык тамак ашты дасторкондон тартып алып көп күйүшөт. Мындай учурда өз алдынча дарыланууга болбойт. Ата-энелерге биз телевидение аркылуу кайрылабыз. Мындайда жолуккан жерлерден ата-энелерге айтабыз, ошо баягы жаман айтпай, жакшы жок деп ушул ысык сууларды, ысык ушул тамак аш болот, эмне болот, ушундай болуп кетиши мүмкүн деп, ушул столдун үстүнөн арак коюп же баланы кичине обочо башка жерден көзөмөлдөп этият болсо жакшы болот эле. Болбосо балдар көп убакытты айыгып кеткенге чейин көп убакытты кыйналышат. Аруке 7 тууган. Алар үй бүлөдө 4 эркек, 3 кыз. Арукени кайра төрүп алгандай эле болдум деген апасы дагы көз жаруу алдында турат. Буюрса дагы күтүп атабыз. Эгиз экен. Ошондо буюрса, Кудайга шүгүр, балдарым бар. Ошо. Кызыңыздын абалы жакшы болуп, кыжалап албай калдыңызбы? Буюрса жакшы, кайра жаңы төрөп алгандай эле болдум. Ошо врачтардын колдоосу менен, ошо врачтардын жардамы менен буюрса кызыбыз кайра жарык дүйнөгө келгенде жаңы төрөп алгандай болдум. Врачтарга аябай чоң рахматымды айтам. Рахмат, биздин көп нерсебизге чыдашты. Кудайга шүгүрлүү, эркеледик да кыскасы. Случайно кырсык болуп калды. Бул столдун үстүндө турган Тифальды 6 класс окуган кызыбыз чайыр астып атып, четкерек коюп коюптур. Ошол бийлеп кетип, стол бийлеп кетип, үстүнөн кулап кырсыктады да. Эми бул кызыбыз буюрса, биз азыркы тапта сырткы ранасы, өзүңөр көрдүңөр, биз интернетке да чыгарганбыз, ушу жонун полный, бир саны полный бүт күйгөн, тяжелый болчу, ошол глубокий өтүп кеткен. Биз аны түшүнбөстүк менен чыгарып кеткенден кийин эл жардам берип, Кудайга шүгүр болуп, жакшынакай врачтардын кароосу менен жакшы болуп айыктырды. 4 этап менен операция жасады. Операцияга бере жазарда да мен жазатпайм деген туура эмес түшүнүктөр болгон менде. Ал күнөөмдү мен мойнума алам. Мен кыргызча эле жазатам. Силер сүйлөй бересиңер деген бир-бирибизге конфликттер да болгон.
бирок ошол конфликтти көтөрө билген жана Каныбек байке 1000 мертебе ыраазымын да. Анан бул кызыбызды азыр дагы буюрса сырткы ранасы бүтүп калды. Бирок ички жана органга өтүп кеткенине байланыштуу бул реабилитациялык эмеден өтүп туруш керек экен. 1 айда келет экенбиз. Андан кийинки этаптарын Каныбек байке айтат, өзү айтып турам, сен кайсы күнү алып келесиң, кайсы күнү кетесиң. Ошого эмете болот депчи. Бул дагы канчага чейин врачтардын көзөмөлүндө болот. Эми аны врачтар өздөрү эле айтып турбаса, биз аны билбейт экенбиз. Заведующий Скандаль Сарбан биздин коллегалар менен Германиядагы биз постоянно чогуу иштешебиз. Сотрудничество этип, Германия, Берлинден постоянно келип турушуп. Şu Berlinde Zapat'ta kандай лечение кылса, биз деле ошондой лечение кылат. Только биздин жана техника, кээ бир эмелерибиз гана болмаса так, бүт эле бартып лечениелерди жасайбыз.